Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан кыргыз адабияты сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз балдар силер менен Токтогул Сатылгановдун Кедей кан дастаны менен таанышмакчыбыз. Алгач биз ушул дастан менен таанышардын алдында сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Биринчи, Токтогулдун Кедей кан дастанынын сюжети менен биз толук таанышып чыгабыз. Дастандагы керес Кедей кан аркылуу максаттуулукка умтулуп, элге кызмат кылуу керектигин баамдайбыз. Токтогулдун бул дастаны аркылуу жакшылык кылууга, боорукерликке, чынчылдыкка тарбия алабыз. Анда эмесе балдар, бул Кедей кан эпосунун жазылыш тарыхына кайрылып көрөлү. Кедей кан дастаны эки варианты менен бизге белгилүү. Биринчиси Кайым Мифтаковдун 1923-жылы Алымкул Үсөнбаевден жазып алган варианты болуп эсептелинет. Ал эми экинчиси Токтогулдуку. Муну Калык Акиев жазып тапшырган. Муну ошондон баштап Токтогулдун өздүк чыгармасы катарында кабыл алынып, 1950-жылдан баштап акындын китептерине басылып келе жатат. Анткени ал жерде Токтогул өзүнүн чыгармачылыгы менен Кедей кан элдик эпосту бир аз болсо дагы иштеп чыккан деп айтсак болот экен балдар. Биз ушул Кедей кан дастаны менен таанышардын алдында дастандагы башкы каармандар менен таанышып алалы. Биринчиси Керес же Кедей кан, экинчиси Гүлсана, бул кемпир, Кедей кандын апасы, бакма апасы болуп эсептелинет. Үчүнчүсү Азим кан, төртүнчүсү Керестин 4 жолдошу жана Акый, Шен, Кожо молдолор катышат. Анчалык деле каармандар көп эмес, бирок мына ушул саналуу гана каармандар аркылуу бул эпосто негизги идея ишке ашырылат. Анда мен силер менен ушул дастанын кыскача сюжетин тааныштырып коеюн. Кыргыз эли абдан кыйналган, ачарчылыкка учураган мезгилде Кураманын Керез деген уулу Түркмөн жерине тентип барып калат. Ал төрөлө электе атасы, кийин 3кө чыкканда энеси каза болот. Аны Гүлсана деген кемпир багып чоңойткон. Керез абдан тентек болуп, өзүнүн 4 жолдошу менен кандын мал мүлкүн уурдап, акыры анын артынан кандын жигиттери кармоого аңдып калган болот. Бирок кармалса да бошонуп, аларга көп азап көрсөтөт. Баккан апасы Гүлсана аны Кыйба, же болбосо азыркы Хива шаарына барып, ак ишенге жолугуусун өтүнөт. Керес бир канча убакыт жол басып, акыры апасы айткан шаарга жетет. Керес мечиттин жанына келип, ак ишенди кантип табам деп ыйлай берет. Ошондо ак ишенге кабары жетип, ал балага жолукканы келет. Бала эшендин бутун кучактап, бууркурап ыйлайт. Боору ооруган эшен аны алып кетип, таза жуунтуп, өзүнө нөкөр кылып алат экен. Бир күнү Керес ак ишенден Азим кандын канчалык сыйларын сурайт. Эшен кандын чымындан башкасын берүүгө даяр экендигин айтып, ал бүт тити менен ак ишенди сыйларын айтып мактанып калат да. Керес ак ишенге минтип жалбарат. Айланайын эшен, мага жолдо келатканымда жан алгыч Азраил жолуккан эле. Ал менин жанымды жакында алмак. Ал мага каалаганыңды жасап ал деп 13 күн убакыт берди. Ошол 13 күндүн 10-ы өтүп 3 күндүк гана өмүрүм калды. Ошол 3 күндө кан болуп, өлөрүмдө кичинекей кандыктын даамын татайын. Ансыз да жаш кетип барам бул дүйнөдөн деп ыйлап ак ишендин боорун ачыгыдай кылат да. Ошондо чымындай жанын менден аябайт деп мактанып алган эшен эми эмне кылар айласын билбей, жок десем жалганчы болуп калам деп ойго батып, айласы кетип Керезге макул болот да, аны хандын сарайына ээрчитип барат. 3 күнгө хандыгын сурап берет. Ак ишенге макул деп жок дей албаган Азим кан аргасыз өзүнүн хандыгын бошотуп берет. 3 күндүн ичинде Керез элди чогултуп, казынаны чаштырып элге таратат. Ошондо кимдин заманы, Кедей кандын заманы, алтын тагын алдырып Азим кандын кетти амалы деп жарчылар бардык жерде ырдап жар чакыра башташат. 3 күн өтөт. Кедей кан өлбөйт. Ошондо амал менен такка келгенин Азим аргасыз түшүнүп, ал жерден куулат. Аны менен кошо эшен да качып жок болот. Керез болсо элине жаккан хан болуп, энеси Гүлсана менен баягы ууру болуп чогуу жүргөн
жолдоштору 4 жолдошун алдырып, халыс сурак жасаган эң мыкты чыныгы хан болуп элге кызмат кылып калган экен. Мына балдар, Кедей хан дастанынын кыскача мазмуну ушундай. Силер толук ушул Кедей хандын дастанынын сюжетин түшүнүңөр. Демек, биз азыр силер менен чыгарма боюнча бышыктоо үчүн төмөнкүдөй суроолорго талкуу жүргүзүп көрөлү. Эл Кедей хан аркылуу эмнени айткысы келет? Силер байкап көрсөңөр, жар чакыртканда элдин бардыгы макул болушуп, Кедей хандын хан болгонуна эч ким каршы чыккан жок. Демек, балдар, эл дагы жалпы калк элдин жашоосун көздөгөн башкаруучуну самап, ушундай бир элдиге кызмат кылган, Азимханга окшогон эмес, андай залимдик кылбаган жакшы хан келсе экен деген мүдөөсү болчу. Мына ошол мүдөөсү эмне болду? Аткарылды, балдар. Кийинкиси, алдамчылыкты сенин оюңча кечирүүгө болобу? Бул жерде кедейдин, башкача айтканда керездин алдамчылык менен хандык орунга келиши, бул кечирилгис күнөө хандын кыянаттык менен ордун тагын алып атат. Демек, ушуну кечирүүгө болобу же болбойбу деп бизге соол салат экен. Эгерде элдин кызыкчылыгы менен жасалган иш боло турган болсо, аны кечирүүгө болот дейт. Анын калп айтып кылган иши бул туура эмес, бирок бул жерде жалпы элдин кызыкчылыгын ойлоп жатат. Ошондуктан мындай күнөөнү биз кечирсек болот дейт. Себеби канчалаган элдин эмне кылды? Бактысын ачты, жашоосун жакшы жакка бурду да. Кийинки суроо: Кедей хандын такка келиши алдын ала ойлонулган ишпи же кокустукпу дейт. Албетте, апасы жакшы жашоого умтулсун, уурулуктан кол үзсүн деген ниет менен аны ак эшекке жөнөтөт. Бул жакшы эле ниет менен. Ал хандыкты ал деп жөнөткөн жок. Бул ойлонулбаган жумуш болду. Бирок ал ак эшекке жолуккандан кийин хандыкты алышы керектигин керез ойлоно баштайт. Себеби элдин карапайым калктын кыйналганын көрөт. Ошондо ал ак эшекке Азимхан менен мамилесин сурап, анан ошонун натыйжасында амалдуулук менен ал 3 күнгө хандыкты сурап, анан биротоло элге чыныгы калыс хан катары такка келет. Кедей хандын хандыкты алып калыстык менен эл сурашы Токтогулду кызыктырганбы дейт. Силер байкаган болсоңор, Токтогулдун өмүр жолунда абдан көп адилетсиздик болгон. Ал жашоосунда көптөгөн кыйынчылыкты көргөн. Ал элдин мүдөөсүн көздөп, ырдап, элдин кыйналганын бетке айтып, байманаптарга каршы чыккандыгы үчүн аны сүргүнгө, Сибирге айдап жиберишкен. Ошол жакта жаш жагынын бардыгы ошол азаптуу күндөрдө туш болуп, анан карыганда кайра кайтып келди. Ошондо ал арман кылып, өмүрүнүн текке кеткенин арман кылып, ырдаган ырлары биз жогоруда да таанышканбыз, балдар. Демек, Токтогул калыстык чындык үчүн кармашып келген. Адилет бийликтин келишин өмүр бою самаган. Ошондуктан да Сибирге сүргүнгө айдалган. Кеңеш өкмөтү келгенде териме батпай сүйүндүм деп ырдаганы бизге маалым. Демек, балдар, Кедей хан дастаны сага кандай тарбия берди деген суроого биз төмөнкүлөрдө айтсак болот. Эч качан алсыз болбоого, кайраттуулукка, эрктүүлүккө тарбия берет. Көздөгөн максатка жетүүгө, чечкиндүүлүккө, тайманбастыкка багыттайт. Аз болсо да элге кызмат кыла билүүгө, калыстыктан тайгандардын эсебин таба билүүгө үйрөтөт экен. Демек, бул жерде жанагы Кедей хан байлардын мал мүлкүнө кол салып, аларды уурдап, анан элге, карапайым элге таратып берип турганда, мына ошондой уурулук жайы ханга жаккан эмес. Ошон үчүн ал Хива шаарына качып кетүүгө аргасыз болгон болчу. Достукка бекем болууга, улууларды сыйлоого, ата энеге урмат көрсөтүүгө тарбиялайт экен. Бул жерден биз жанагы өзү менен чогуу жүргөн 4 жолдошун кийин алып келип өзүнүн тактысына, анан болду, эми мындан кийин андай уурулуктарды токтотолук. Биз мындан кийин акыйкат калыс хан болом мен. Менин жанымда силер кеңешчи болосуңар, жакшы вазир болуп берди деп адилеттүүлүккө чакырган жагын билсек болот экен. Ошондой эле ал төрөп өстүрбөсө дагы багып тутунган энеси Гүлсананы дагы алдырып келип, өзүнүн жанында ошол сый урмат көрсөтүп, энесине баягы көп кызмат кылгандыгын
байкасак болот. Акындын ар бир ырынан кенч акыл насааттарды алсак болот. Анткени Токтогулдун ар бир калтырып кеткен ыры, бизге калтырган комуз күйлөрү, дастандары бул кайталангыс мурас болуп эсептелет. Ошол калтырган ырларынын тереңинде көптөгөн философиялык ойлор жатат. Биз канча деген ырлар менен тааныштык буга чейин. Мына бүгүн Кедейхан эпосу же дастаны менен тааныштык. Мында дагы бардыгында тең акыйкаттыкка, калыстыкка, боорукерликке, достукка бекем болууга, ушул жашоодо максаттуу жашап, өмүрдү текке кетирбөөгө багыттап келет экен. Бул жашоонун өмүрдүн кымбаттыгын жаш кезден билип үйрөнүүгө бизге чоң таалим, тарбия бере турган жакшы чыгармалар экен. Ал эми анын калтырып кеткен музыкалары, анын күйлөрү биздин жан дүйнөбүздү тазарткан, кыргыз музыкасында дагы өзүнүн ордун тапкан чыныгы күйлөр эсептелет, классикалык күйлөр эсептелет. Анда бүгүнкү биздин сабагыбыз силерге толук түшүнүктүү болду деп эсептеймин. Кедейхан эпосунун сюжети менен тааныштырып, андагы көтөрүлгөн эң негизги идеясы адилеттүүлүк, калыстык тууралуу жакшы маалыматтарды ала алдыңар. Үйгө тапшырма кылып алыңар. Токтогулдун чыгармачылыгы боюнча жалпы кайталоо жүргүзөбүз. Кедейхан эпосундагы бир сырын көрсүңөр, андан башка чыгармачылыгы, анын ырлары боюнча дагы толук кайталап келесиңер. Кийинки сабакта биз ушул улуу акындын чыгармачылыгы жана анын ырлары, анын Кедейхан